Көрініп көзгің елестей, көлденің сымалы чөптері. Мезгилинде мукам үнү менен атагы алыска тараган көрүнүктүү маданият ишмери Тамара Жумакаева бүтүндөй өмүрүн Муратбек Рыскулов атындагы Нарын облустук академиялык музыкалуу драма театрына арнаган. Ал куттуу сахнада дүйнөлүк жана кыргызстандык жазуучу, драматургдардын чыгармалары негизинде коюлган спектакльдерде жүздөгөн ролдорду жаратып, маданият ишмерлеринин жогорку баасына татыган. Алсак Вишневскийдин оптимисттик трагедиясында комиссардын, заманыбыздын залкаар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары негизинде коюлган Кыяматта ак бараанын, Кылымгартар бир күндө Найман эненин образдарын жогорку чеберчиликте ойногон. Биздин сахнадан Тамарадай ойногон, Тамарадай элдесине тартып алган актрисалар мен көрө элекмин. Же өзүмдүн курдашым үчүн, өзүмдүн замандашым үчүн ушундай ойлоймун бу. Мунун сайма сайганы, иш кылганы, өзүнчө бир талант эле да мунун баары. Сахнада өзүнчө жашоо, үйүндө өзүнчө жашоо эле. Актрисаны жакындан тааныгандар ал сахнада тарыхый инсандардын образын кудум өзүндөй ачып берер эле деп эскеришет. Табылды Актановдун Теңирим Манас спектаклинде Чээрденин ролун сахна ханышасына атын чыгарса, Кайрат Иманалиевдин Курманжан датка пьесасында Алай ханышасынын образынын таасирдүү аткарылышы ушул кезге чейин аңыз болуп айтылып келе жатат. Алтын башын көтөрүп, өз элине кайтай. Алкордан сабыр болар. Максатына жетти. Курманжан даткан ойнорду эже кан басымы жогорулап турган кезде эле врачтар ойнобо дептир. Бирок эже мен ойнобосом өлүп калам, андан көрө мен сахнада өлгөнүм жакшы. Мен ойнойм деп болбой келип ойногон да. Ойномок түгүл бүтүн Кыргызстанды кыдырып чыккан. Ырчылык боюнча айтканда дагы Тамара эжеге ушу нарындагы ар бир оончу биринчи ырын эже кырдаткысы келген. Мисалы үчүн ушу Жумамедин Шералиевдин Жашообуз болсун көктөмдө, карап койчу жылмайып, эстей берем деген ырлардын баарын биринчи эже ырдап чыкчу экен. Тамара Жумакаева менен Кайрат Иманалиев чыгармачылыкта тыгыз байланышта болгондуктан драматургдун Актриса пьесасында актрисанын өзүнүн өмүрү чагылдырылган. Сахнада анын ролун Кыргыз Республикасынын эл артисти Дамира Баратбаева жогорку чеберчиликте ойногон. 2001-жылдан бери ойноп келатам. 2006-жылы тиги Ошто эме алдым, фестивалга катышып, андан лучший женский ролду алдым. Ошондон кийин народный алдым. Мен ошо спектакльде ойногон сайын эже дайыма сахнада аралап мени колдоп жүрөт касиети менен. Кыргыз театрынын ханышасы легендарлуу ырчы Тамара Жумакаеванын көзү тирүү болгондо быйыл 80 жашка чыкмак. Маданият ишмери арабызда жок болгону менен анын басып өткөн жолу, сахнадагы образдары өчпөй сакталып келет. Нарында Тамара Жумакаеванын 80 жылдык мааракесине байланыштуу эскерүү иш-чаралары өтүүдө. Белгилей кетсек, мааракени утурлай Российская газета басылмасы өзүнүн акыркы санындагы бүтүндөй бир бетине дал ушул театр корифейин арнады. Дүйшөн Шаршембеков, Нурус Абылаев, Ала тоо 24, Нарын облусу.